Бул экспресс тест. Буга кандай алабыз? Бул бир колдонулуучу экспресс тест системасы. Андагы эки котучанын бирине биоматериал, башкача айтканда манжадан алынган кан куюлат. Экинчисине болсо суюктук. 15 мүнөттүн аралыгында эле система адамдын организминдеги антителди көргөзө алат. Кан алып, биринчи лункага бир каплик канды тамызабыз. Андан кийин буферный раствор экинчи лункага 3 каплик тамызабыз. Жыйынтыгын 15 мүнөт күтөбүз. 15 мүнөттө аныкталат. Бул тест системанын 5000 өлкөдө сынамак түрүндө өткөн. Алар адамдын организминдеги антителди 85% так аныктап, эми аны кеңири колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Мисалга, кече күнү Манас аба майданынан келген жарандарга экспресс тест системасы пайдаланып, 45 жарандын анализи канааттандырарлык чыкты. Бул организмде антитела барбы, жокпу, вирус менен күрөшүп баштадыбы, алгачкы күндөрүбү же уже ооруп бүтүп келатабы деген гана маалыматты берет. Ал эми толук камдуу бул вирустун бар экенин, ушул вирус адам ооруп атканын ПЦР менен гана аныктайбыз. Анткени менен экспресс тест системасынын жыйынтыгы менен оору аныкталды деп айтууга болбойт. Мындан кийин ПЦР анализи алынат. Ал үчүн мурун жана тамак көңдөйүнөн мазок алынып, 5-7 сааттын аралыгында жыйынтык чыгарылат. Адамдын денесиндеги вирустун бар же жоктугун 98-99% аныктап берет. Мазок мурундан же тамактан алынат, бул тампондор менен алынат, жана транспортный средага салынат. Бул жолдо ушул лаборатория жеткенге чейин ошол вирусту сакталып келишин камсыз кылат да. Анан ал тампон пробиркада келет. Пробиркада келип, анан лабораторияга анализге берилет. Анализге алгандан кийин биз каттайбыз, лаборатория өзү номер беребиз. Биз бул эми соблюдение конфиденциальности дейт. Ошол номер менен гана биз иш жүргүзүп баштайбыз. Кимдики экенин биз билбейбиз. Номер менен гана бизге келип түшөт. Ал номерди биз ишке берип, лабораторияга анализ баштайт. Ушул тапта лабораторияда күнүнө 200 анализ жүргүзүлүп жатат. Коронавирус инфекциясы чыга элекке чейин жалпысынан 8000 анализ алынган. Кыргызстанда 6 стационарный лаборатория иш алып барып атат, жана 3 мобилдүү лаборатория иш алып барып атат. Бизде северде 4 стационардык лаборатория иш алып барып атат. Югта 2 стационардык, жана 3 передвижной лаборатория иш алып барып атат. Чолпон Атада лаборатория даяр стационардык, бирок пока аяктаны бияка келип иштетип атабыз. Ал эми югта болсо передвижная лаборатория экөө курсировать этип, Ош Баткен, Жалал-Абадты на местах изилдөө жүргүзүлүп атат. Белгилей кетсек, кече күнү Кытайдан Кыргызстанга 10 000 даана экспресс тест алып келинген. Жакынкы аралыкта коңшу мамлекеттен дагы 50 000 тест келери күтүлүүдө. Салабат Эркетаева, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.